Бизде бүткүл дүйнөлүк музейлер күнүнө карата музей жана музыка аттуу иш-чарабызга кош келипсиздер. Баткен мамлекеттик университетинин жамааты эл аралык музей күнүнө карата маданият кызматкерлери менен биргеликте тарбиялык тарыхый мааниси чоң иш-чара өткөрдү. Айгүл Тоо тарыхый маданий музей комплексинде уюштурулган салтанаттын алгачкы бөлүгүндө музейди уюштурууда салым кошкон инсандарга жетекчилер тарабынан ардак грамоталар тапшырылды. Эми тарыхы болбой эл болбойт деген сөз бар. Экинчиден тарых бул биздин ата бабалардын баскан жолу. Биздин бүгүнкү турмушубузга кайсы жактан келгенибиз себеп болсо, экинчиден ошол келген жол аркылуу кайда барабыз деген суроо дагы жаралат да. Ошон үчүн тарыхты билбей туруп бул келечекке карай кадам ташташ мүмкүн эмес деген пикирлер бар. Экинчиден тарых деген бул маданият. Жалпы элдин маданияты, элдин салт санаасы, расмий көп буюм терими мындай айтканда кагаз жүзүндө эмес, факты жүзүндө, көрмө жүзүндө чоң бир маанилүү ээ да. Ал эми бүгүнкү иш-чарабыз мына ушул эл аралык музей түнүнө карата уюштурулуп жатат. Бул жыл сайын уюштурулат өзү. Иш-чаранын жүрүшүндө келген коноктор Айгүл Тоо тарыхый маданий музей комплексинде жайгашкан тарыхый баалуу буюмдар менен таанышты. Андан соң театр кызматкерлери тарабынан даярдалган атайын программага күбө болушту. Бир сом акча албастан бекер ушул Адинал агай менен Кубанычтын өзгөчө эмгеги бар да. Айылма айыл кыдырып жүгүрүп бирөөнүн үйүнө кирип, ушунуңду алайлы деп сурап, ошону алып чыгып, бирден экспонатты ошентип жыйнашып келишкен. Эгерде биз ар бир мисалы фонго, ар бир көрүнүшкө ар кандай бир театралдык көрүнүштөрдү жасасак, музейге да жан кирет. Келген көрүүчүлөргө да жакшы. Биз мына айланып, үзүндү-үзүндү кылып көрсөтүп чыксак, музей менен таанышат, анан кыргыздын бир жакшы чыгармаларынан таанышып, жакшы синтез болот десем, ошондо жакты. Мен ойлойм, бул эксперимент жасадык да, эксперимент ойлойм көрүүчүлөргө жакты деп ойлойм. Тарыхты билүү бир гана музей күнүндө эмес, ар дайым зарыл. Ал эми музей тарыхты, көркөм чыгармаларды экспозициялоочу, окуп үйрөнүүчү, сактоочу жана чогултуучу мекеме. Аталган музей айрыкча мектеп окуучуларынын кызыгуусун арттырды. Музейге саякат жасаган жаштар өз тең туштарында музей көрүүгө чакырып өтүштү. Кыргыз эли кандай буюмдарды колдонгон, кандай эмгек куралдары болгон. Мына ушуларды билмейинче биз өзүбүздүн жерибиздин тарыхын билмейинче, өзүбүздүн пайдаланган буюмдарды билмейинче, жана ошондой эле биздин өтүп кеткен ата бабалардын кандай иштерди жүргүзгөндүгүн билмейинче биз адамдардын кадырына жетпейбиз. Ошон үчүн биз тарыхты билмейинче биз жакшы адам боло албайбыз. Ошон үчүн музейдин максаты элге, ошондой эле окуучуларга, жалпы элге ошо ата бабалардын тарыхын билүү максатында ошо музейлер уюштурулат. Бул музей өтө сонун экен. Бул жерде биз тарыхый эстеликтер менен тааныштык жана бул жердеги бизге көрсөтүп берген сахналык көрүнүштөрдөн аябай таасирлендим. Жана мен ушул жерге жаштар чакырмакмын да. Ошол жаштар келип ушул тарыхый эстеликтерди көрүп, мындай тарыхка кызыгып, алардагы билимин өрчүтүшүн каалар элем да. Иш-чаранын алкагында окуу жайдын ректору музейдин жетекчилерине ыраазычылыктарын билдирди. Анткени алар жоктон барды пайда кылып 2000ден ашуун экспонаттарды эл арасынан чогулткан. Ошондой эле ал өз сөзүндө Айгүл Тоо тарыхый маданий музей комплексин өнүктүрүү үчүн алдыда мыкты колдоолор боло тургандыгын белгиледи. Бул албетте биздин окуу жайда бир тарыхый бир иш-чара болуп атат. Биз ойлойбуз, бул музейди биз мындан ары өнүктүрөбүз. Булар ушул жоктон бар кылып, баягы чырпыктан чынар жасаткан инсандар булар. Бүгүнкү күндө 2000ден акча экспонаттарын өзүңөр күбө болдуңуздар. Ар жактан ушул бар айылдардан бар өздөрү баары издеп таап келип ушул музейди толтуруп отурат. Биз ойлойбуз, биздин ректорат бүгүнкү күндө музейди мындан ары өнүктүрөбүз. Ушул максатта биз жакын азыр билем агай менен директорубуз менен сүйлөштүк, музейдин директору менен. Биз жаңы бир ушул бир музейдин алдына жаңы бир корпусту салып, анын ичинде ушул башкача бир стилде бир жасалгалоо менен окуу жай бардык жактан камсыздоого, каржылоого биз өз мойнубузга алабыз.
Белгилей кетсек, музейлер Кыргызстандагы маданияттын эле эмес, туризмдин да ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Чет өлкөлүк туристтер өлкөнүн тарыхы жана маданияты жөнүндө көбүрөөк билүүнү каалашат. Ал эми музейлер болсо ошондой маалыматтын эң жакшы булагы экени талашсыз. Каныша Яшымова, Медербек Айдаралы уулу, Алтын бешик жаңылыктары.